Күндүн маанилүү кабарлары менен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Өлкө башчы Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттарын экинчи рет резиденцияга жолугушууга чакырды. Эл өкүлүнүн айтымында президент Жогорку Кеңештин депутаттарын бүгүн 27-июль күнү саат 18:00 резиденцияга жолугушууга чакырган. Азырынча эмне маселе талкууланары белгисиз. Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттарын 21-июль күнү дагы резиденцияга жолугушууга чакырган. Президенттик аппарат жолугушууда социалдык, экономикалык жана коомдук саясий маселелер талкуулангандыгын билдирген. Италиянын түндүгүндө жайгашкан Эмилия-Романья облусунда катуу мөндүр жаап, анын кесепетинен жүздөгөн унаалар зыянга учурады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, дүйшөмбү күнү түштөн кийин аталган аймакта катуу нөшөр башталган. Көп өтпөй эле чоңдугу алманын көлөмүндөй болгон мөндүр менен коштолуп Пьяченца жана ошондой эле Парма шаарларынын байланыштырган А1 трассасындагы жүздөгөн унааларга зыян алып келген. Ошондой эле унаалардын көпчүлүгүнүн айнектери талкаланып, айрым бөлүктөрү жараксыз абалга келген. Ошондой эле мөндүрдүн кесепетинен шаардагы имараттар дагы ар кандай зыянга учураган. Кыргыз өлкөсүнүн ички иштер министрлигинин ардагерлери жол кыймылындагы көйгөйлөр тууралуу айдоочуларга кайрылуу кылып маалымат жыйын берүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Кулгелди Качканбаев Кыргыз өлкөсү тоолуу өлкө болгондуктан жол кырсыктары көп болоорун, бирок ошондой болгондо дагы орточо эсеп менен 1 жылда 700гө чукул адам каза болушу өтө чоң жоготуу экенин токтолду. Ал эми ардагерлердин мүчөсү Зарлык Алымов жол кырсыктарынын баарына ылдамдыктын жогору болгону себеп болгонун айтып чыкты. Германиянын Леверкузен шаарындагы химиялык заводдордун биринде чоң жарылуу болду. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар кабарлады. Маалыматка ылайык, жарылуу Леверкузен шаарында жайгашкан Байер химиялык заводунун өнөр жай калдыктарын өрттөөчү жыйында 27-июль күнү эртең менен катталган. Социалдык тармактарда жарыяланган видеолордо заводдун уюлгуп чыгып жаткан кара түтүндү көрүүгө болот. Шаардык полиция кызматы кырсыктан жаракат алгандар бар экенин билдиришти. УКМК эл аралык террордук уюмдун активдүү мүчөлөрүнүн ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. Бул тууралуу аталган кызматтан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, Бишкек шаарында террордукка каршы жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Игыл эл аралык террордук уюмга тиешеси бар чет элдик жарандардын тобунун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлган. Аталган чет элдик жарандар АТ жана ДН кийинчерээк Игыл эл аралык террордук уюмуна ант беришип, террордук акцияларды уюштуруу максатында Кыргыз Республикасынын калкынын диний бөлүгүнүн арасында үгүт иштерин жүргүзүшүп, жакынкы аралыкта Сириянын куралдуу Чыр-Чатак аймагына жиберүүнү көздөшкөн. Азыркы учурда УКМК эл аралык террордук уюмдун ишмердүүлүгүнө тиешеси бар жарандарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иштерин улантышууда. Жакында эле Бишкек багыты боюнча ачылган аба каттамы токтотулду. Бул аталган аба жолдоруна сапарга чыгуулардан суроо талап төмөн болгонуна байланыштуу. Болжолдуу түрдө сентябрда Грузияга кайрадан түз учуп барганга шарт түзүлөт. Эске сала кетсек, Бишкек аба каттамы 17-июлда ачылган. Учактар жумасына 1 рет каттап жаткан. Бүгүн 27-июлда 1-май райондук соту башкы прокуратуранын Асылбек Жээнбековду камакта кармоо мөөнөтүн узартуу боюнча өтүнүчүн карады. Сот Асылбек Жээнбековду камакта кармоо мөөнөтүн 2 айга, тактап айтканда 30-сентябрга чейин узартты. Судьянын өзүн күнөөлүү деп эсептейби деген суроосуна Жээнбеков таптакыр күнөөлүү эмесмин деп жооп берди. 1-май райондук сотунун жанында Асылбек Жээнбековдун тарапташтары дагы чогулду. Кыргызстанда күйүүчү материалга болгон баанын өсүшү уланууда. Мунай ташуучулар ассоциациясынын божомолу боюнча жайдын аягына чейин күйүүчү май дагы 6-10%га же 3-5 сомго чейин жогорулайт. Кымбаттоо Россиядан кое берилген баалардын өскөнүнө байланыштуу. Эске сала кетсек, Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча июлдун башынан бери өлкөдө 95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 4 сомго жогорулады. Учурда күйүүчү майдын орточо баасы 57 сом 11 тыйынга барабар. 92 үлгүдөгү бензин дээрлик 3 сом 50 тыйынга кымбаттап, 1 литри 54 сомдун бир аз кымбатыраак. Ал эми дизелдик отун бир аз гана наркын жогорулатты. Болгону 2 сомго. Учурда 1 литри орточо алганда 48 сом 50 тыйындан сатылууда.
Бишкек шаарында маршруттук таксилерде жол кирени 15 сомго чейин көтөрүү пландалууда. Тиешелүү сунуш шаардык кеңешке киргизилди. Кала бийлиги автобус жана троллейбустарда тарифтерди 11 сомго чейин көтөрүү ниетинде. Бул тууралуу вице-мэр Марат Садыккулов билдирди. Анын айтымында тарифтерди көтөрүү жана электрондук билеттештирүү менен Бишкек жүргүнчүлөрдү ташуу автотранспорт ишканасы Европалык 350 автобус сатып алуу үчүн Европа өнүктүрүү жана кайра калыбына келтирүү банкынан алынган насыяны өз алдынча төлөйт. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги Бишкек Ошуна жолунда катталган жол кырсыктан жабыркаган биринчи вице-мэр Жамалбек Рысалиевдин ырчы Самара Каримованын жана анын жолдошу Асан Мансуровдун абалы жөнүндө айтып берди. Министрликтин маалыматы боюнча кырсыктын кесепетинен 26 июлда Токтогул районунун жалпы медициналык практикалык борборуна ар кандай жаракат алган 5 жабырлануучу жаткырылган. Ырчайым Самара Каримова ооруканага баш мээси чайкалып, көкүрөк омурткасынын сыныгы менен түшкөнү такталды. Анын жолдошу Асан Мансуровдун дагы баш мээси чайкалып, башынан жабык жаракат алган. Ал эми 3-чү жүргүнчү белинен жаракат алган. Бейтаптардын абалы туруктуу деп бааланууда. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.